Бишкек шаарынын ыкчам нөмөт кызматынын 101 байланыш түйүнүнө 05:58-те өрт жөнүндө маалымат түшкөн. Биринчи ошо өрт жөнүндө маалымат түшөр менен замат эле 5:59-та Первомай районунун 2 бөлүм жөнөтүлгөн. Өрт чоң болгондуктан 06:55-те айдын биз чакыруу жарыяланган. Азыркы учурда 7 бөлүм иштеп жатат. Атсы 08:18-те локализация берилген. Өрттүн кесепетинен жабыркагандар жок. Кампанын ичинде антисептик бар экен, косметика бар дейт, дары-дармектер бар экен. Өздүк курамдын күчү менен бул кампанын жарымы да сакталды. Анан нар жакта турак үйлөргө өтпөгөнгө болгон күч каражаттардын баары жумшалды. Өздүк курам менен ушул жер сакталып калды, жарым кампанын баары. Нар кампанын баары болгон бүт продукциянын баары бар экен. Где-то, наверное, 7:38 наши коллеги уже подъехали на территорию, видели пожар. Ну и благо, что успели остановить пожар, потому что пожар остановился на камере фармацевтики. Мы в данный момент здесь храним муку. Если бы нас дошло бы, как вы знаете, что мука взрывоопасная, она может взрываться. Здесь, наверное, сейчас масштабы были бы еще больше. Благо, что пожарники МЧС успели среагировать и остановили пожар своевременно. Возгорание произошло ориентировочно 5:30 утра. На территории никого не было. Я обесточил склад, попытался потушить сам, не получилось. Вызвал пожарных, буквально на минут 15, наверное, 20 приехали. Они очень быстро среагировали. Начали тушить сразу с 3 сторон. В общем, сработали отлично.